Устаз азыр умрага баргандар көбөйдү. Бирок таваф учурунда видео жана сүрөткө көп тартышат. Бул дурус элеби дейт. Жок, дурус эмес, жакшы эмес. Ошол жерге барып Алланы унутуп, болбогон бир сүрөт менен, видео менен алек болгондук бул Алланын астында Алланы кадырлаганга жатпайт. Алланын астына баргандан кийин бүт барын таштап, сен жүрөгүң, колуң, көзүң бүт бардыгы берилип Аллага ибадат кылыш керек. Ушунча алыска барып алып анан телефон менен алек болуп, сүрөтүн карап, видеону карап, бул ма кадаруллах хакка кадриhi деген сөз. Алланы кадырын билген жокпуз биз. Алланы хузуруга, намазга турганда башка болгондо андай кылбаш керек. Ат-таваф, мечиттеги таваф харамдагы. Кассала бул намаз сыяктуу. Ошон үчүн тахарат шарт анда дагы. Ошон үчүн ал жерде дагы зарычылыктан чамча сүйлөсө болот. Бирок баарын кыла бер деген сөз эмес. Ал жерде зикириң толтур, дуаңды кыл, истигфар кыл, салават айт, башка амал менен алек болуш керек. Негизи эле ибадатты тартып чыгара берген жакшы нерсе эмес. Бул рияга жакын болуп калат. Риякөрлүк болуп калат. Ошон үчүн барып алып таваф учурларында телефон колдонгон, видеого тарткан бул жакшы нерсе эмес. Анан алыс болуш керек. Лилла Алла үчүн өзүңдү Аллага тапшырдагын, өзүң колуң, бутуң, жүзүң, тилиң бардыгы Алла десин. Чогуу ибадат кыл. Денең менен чогуу ибадат кыл. Жөн эле эл көрсүн мен тавафта жүрөм деп коюп анан таваф кылсаң ал таваф болбойт. Ошон үчүн телефон таштап коюп таваф кылыш керек.